Урматтуу журналисттер, урматтуу шаардыктар, бүгүнкү күндө тилекке каршы маршрутный линияларга биздин перевозчиктердин маршрут айдоочу ишкерлери жумушка чыккан жок. Бул маалымат бизде болгон, что ушундай иш аракеттер болуп атат деп. Бирок мына мэр милдетин аткаруучу Бактыбек Жапарович Кудайбергеновдун тапшырмасы менен биз Министерство экономикадан АРВ анализ регулятивного воздействия деп коюп, ошо Гор кеңештин токтому боюнча биз положительный результат маалымат алдык. Кече 1-июнда ал кат биздин колубузга келди. Бул маселени шаардык кеңештин кароосуна биз бүгүн сунуштайбыз, алып чыгабыз. Анан бул маселени депутаттар карап чечип чыгыш керек. Мен жарым саат, 1 саат мурда ошо айдоочулар менен жолуктум, өзүм барып, айдоочулар менен жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүздүм. Алар болсо биз өзүбүз чечим кабыл алайлы, биз чыкпайбыз, бекитип бергиле деген ультимативно ошо коюп атат. Мен аларга түшүндүрүү иштерин жүргүздүм. Жок, бул мыйзамга дал келбейт, туура келбейт. Мыйзам чегинде иш аракеттерибизди алып барайлы. Мэрия өз тарабынан мойнуна алган милдеттерди толугу менен аткарып келатат. Сиздердин астыңыздарда тариф маселеси боюнча биз коомчулукка, жалпы шаарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бунун баарысын ачык, айкын өзүбүздүн мэриянын сайтына жайгаштырып, мэриянын сайтына бүт маалымат бар. Качан биз жөнөттүк, Министерство экономика качан даярдалып бүттү бул долбоор, кандай маалымат келди аяктан, кандай официалдуу түрдө маалымат алганыбыздын баарысын биз ачык, айкын, баягы мурда берген сөзүбүзгө ылайык биз толук маалыматты берип атабыз. Бирок бүгүнкү күндө мыйзамсыз жол менен бизге бекиткиле деп атат. Эми биз ага бара албайбыз, туура түшүнүңүздөр. Себеби ар бир иш аракетти мыйзам негизинде алып беришибиз керек. Кыймылдык калыбына келтирүү үчүн кандай аракеттер болот? Бүгүнкү күндө биз аэропорттон 4 автобус берилди бизге. Ошону биз азыр маршрут центрге коюп бердик. Ошону менен биргеле биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Перевозчиктер менен, ошо фирмалар менен да, мен өзүм да водительдер менен жолукканда да түшүндүрүп айттым. Эми тилекке каршы кээ бирки маалыматтар боюнча деструктивдүү күчтөр бар деп айтып атышат. Биринчи бул маалыматты биз азыр ГУВД аркылуу тактап иштери жүрүп атат, тактоо иштери. Эгерде ошондой фирма перевозчиктер ошону айтып аткан маалыматы боюнча биз мына акыркы жолугушууда УГТда болгон управление городского транспорта ошол жерден айтышты, биз бир 10-15 бала бар, ошолор дестабилдештүүнү алып баратат, аракет кылып атат, ошолорго да чара колдонуп берсеңиздер деп суранышкан. Ал маалыматты биз ГУВДга жөнөткөнбүз. Ал боюнча иш аракеттери жүрүп атат.